Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мариуполдогу драма театрды бомбалоодо 600-гө жакын киши мерт болгон. Орус армиясы 16 мартта Украинанын Мариуполь шаарындагы драма театрга авиа сокку урганда 600-гө жакын киши өлгөн. Бул тууралуу Associated Press агенттиги өз иликтөөсүндөгү маалыматтарга таянып кабарлады. Агенттикте журналисттерди театр имаратындагы баш калкалоочу жайды жакшы билген. Авиа соккудан аман калган 23 киши менен сүйлөшүп, ошондой эле имараттын кабаттарынын планын бомбалоого чейин жана андан кийин тартылган сүрөттөр менен видеолорду анализдеп чыгышкан. Бул маалыматтар театрдын 3D үлгүсүн түзүү үчүн колдонулган. Күбөлөр ал үлгүдөн адамдар жашырынып турган жерлерди көрсөтүп беришкен. 16 күбө журналисттерге имарат адамдарга толуп, ар бир 3 чарчы метрден бирден адам болгонун, алардын көбү бөлмөлөргө жана коридорлорго жашырынышканын айтышкан. Сурамжылоого катышкандардын баары имараттын алдындагы талаа ашканасында 100гө жакын киши болуп, бомбалоодо алардын баары өлгөндүгү билдиришкен. Марттын аягында Мариуполь шаардык кеңеши Орусиянын бомбалоосунан улам драма театрынын астындагы баш калкалоочу жайды жашырынып турган 1000ден ашуун жайкын тургундардын 300дөйү мерт болгонун кабарлаган. Мариуполь полициясы менен Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрү аба соккулардан 500дөн кем эмес адам өлгөнүн божомолдошкон. Associated Press каза болгон жайкын тургундардын айрымдарынын сөөгүттөрү Орус армиясы алып кеткен болушу мүмкүн экендигин билдирүүдө. Ошол эле маалда агенттикте журналисттери согуш шартындагы каза болгондордун так санын аныктоо мүмкүн эмес экендигин белгилеп жатышат. Орусиянын аба соккусунан бир нече күн мурда тартылган спутник сүрөттөрүнө ылайык театрдын алдындагы балдар деген жазуу бийиктиктерден так даана көрүнүп турган. Экку театрга жасалган соккуну эл аралык гуманитардык укукту бузуу жана аскердик кылмыш деп атаган. Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполь шаарындагы драма театрды Украина аскерлери жардырганын билдирип, бирок буга эч кандай далил келтирген эмес. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Булак Назар Ньюс. Мен Ансар групп компаниясыны мен интернеттен көрдүм. Барбаган банктарым калган эмес. Банктардын баары эле 15%. Банк менен ала турган болгонумда 500 000 сомдук уюмдун үстүнө кайра 750 000 кошуп бермек экенмин да. Бул Ансар компаниясынын кымак аябай жеңил болду да, $6000 алдым. Ошо айына 6,5 миң төлөйм. Ошо 5 жылга. Ансар компаниясынан колуңар келген келсе үй алгыла, аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Бул дагы болсо 4% менен эч кайсы банктан ала албайсыңар. Ошо пайызсыз аласыңар компаниядан үй алсаңар Ансардан. Мисалы банктардан алсаңар процентин кошо төлөйсүңөр. Ансар компаниясында проценти жок, пайызы жок болду. Аябай жакшы жардам беришти. Компанияда иштегендердин баарына Алла ыраазы болсун. Рахмат. Туткун Украина аскерлерин багынып берүүгө чакырды. Украина аскерлери куралын таштап, командачылыгынын буйругун аткарбай кол алдындагыларды тагдырына тапшырыш керек деп билдирди РИА Новостиге Луганск элдик республикасы тарабынан туткунга алынган аскер кызматкерлери. Казанга түшүп калдык, өз алдынча кетишти. Тагдырдын ырайымына калдык, суу жок, тамак жок. Аргасыз багындык. Ок дарыбыз түгөнүп, туткун болуп багынып бердик. Бизди шылдыңдаган жок. Алар бизге суусундук беришти, тамеки сунуштады. Алар абдан чыдамдуу мамиле кылышат. Колуңарды таштап үйүңөргө кеткиле деп билдирди Александр Шапалиев. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинге кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денафикация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Финляндия менен Швеция НАТОго кирсе Орусиянын душманына айланат. Финляндия менен Швеция НАТОго кирсе Альянс менен Орусиянын тирешүүсүнүн мейкиндигине айланат. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Эгерде Финляндия менен Швеция Альянска кошулса, алар Түндүк Атлантика блогу менен Орусиянын ортосундагы тирешүүнүн мейкиндигине айланат. Мунун бардык кесепеттери, анын ичинде биздин убакыт сынынан өткөн жакшы коңшулук мамилелерибиз үчүн Швеция менен Финляндиянын элдери ушундайбы, ушуга аракет кылып жатасыңарбы деп баса белгиледи дипломат.
Биз Түндүк Европадагы кошуналарыбызга алардын НАТОнун орбитасына тартылышын Европанын коопсуздук тутумунун үзгүлтүксүз жана узак убакыттан бери тең салмактуулукту бузуу коркунучу бар экенин эскертип келебиз. Бул акыркы апталардын темасы эмес, деп кошумчалады Захарова. Апрель айынын башында Финляндия менен Швециянын НАТОго кириши тууралуу талкуу күчөдү. Бул перспективаны альянстагы негизги мүчөлөрү колдошту. Финляндияда парламенттик мүчөлөрүнүн көпчүлүгү буга чейин блокко кошулууну жактап чыгышкан. Финляндиянын арызы боюнча мүмкүн болгон чечимди президент менен өкмөт биргелешип кабыл алат. Премьер-министр Санна Марин бул тууралуу Социал-демократиялык партиясы 14 майда жыйынында чечим кабыл алганга чейин кабарлай тургандыгын айтты. Булак Назар Ньюс. АКШ Казакстанга учкучсуз учактарды берди. АКШ Казакстанга чек араны көзөмөлдөө үчүн учкучсуз учуучу аппараттарды берди жана аларды башкарууга республиканын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын өкүлдөрү үйрөттү, деп билдирди АКШнын Нур-Султандагы элчилигинин басма сөз кызматы. АКШнын Казакстандагы элчилигинин аскердик коопсуздук боюнча кызматташуу департаменти Казакстандын чек ара кызматы менен бирдикте жакында Аэровремонт компаниясынын Равен учкучсуз учуучу аппаратынын операторлору үчүн машыгууну аяктады, деп айтылат маалыматта. Жаңы учкучсуз учак операторлору Казакстандын чек арасын көзөмөлдөөгө жардам берүү үчүн АКШ берген Равен учкучсуз учактарын колдоно тургандыгы түшүндүрүлдү. Булак Назар Ньюс. Орусия Борбор Азияны геосаясий тиреш үчүн аянтча катары карабайт. Орусия батыштын айрым өлкөлөрүнөн айырмаланып, Борбор Азияны геосаясий тиреш үчүн аянтча катары карабайт. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия Борбор Азия достук жана кызматташтык жолундагы 30 жыл аттуу макаласында жазып чыккан. Анын айтымында тараптар биргелешкен ишинде ар дайым элди бириктирген тарыхый достук, бири-бирин колдоо салты, ишеним жана сый-урмат мамилесине таянат. Бардык эл аралык коомчулуктун жооптуу өкүлү катары Орусия тышкы чөйрөдө биринчи кезекте жанаша жана коңшу мамлекеттер менен ынак коңшулук мамилени колдоого жана баары менен конструктивдүү иш алып барууга кызыктар. Буга байланыштуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн баары менен стратегиялык өнөктөштүк, көбү менен союздаш мамиледе болгонбуз. Кубандырбай койбойт, деди Лавров. Ошондой эле ал кызматташтык бүт тармакты камтып, экономикада маданий гуманитардык байланыштарга чейин жетээрин белгиледи. Аны менен катар Лавров геосаясий аспектилерге токтолгон. Орус батыштын айрым өлкөлөрүнөн айырмаланып, Борбор Азия регионунун геосаясий тиреш үчүн аянтча катар карабайт. Бул жаатта биз региондун ичиндеги интеграцияны өнүгүшүн, өсүшүн, Борбор Азия мамлекеттик башчыларынын тынымсыз консультативдик жолугушууларын жактайбыз. Орусиянын Борбор Азия өлкөлөрү менен өз ара пайдалуу тең укуктуу мамилелерди өзүнүн жөнгө салууга аракеттенебиз, жүргүзүү керектигине мисал боло алат, деп жазган Орусия тышкы иштер министрлигинин башчысы. Ал соода, экономика, энергетика боюнча өз ара иш алып барууда, илим техника тармагындагы транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырууда чоң потенциал көрүнүп тургандыгын белгиледи. Булак Назар Ньюс.